Сизди журналисттер аябай жалыктырып турат экен. Жаман тажатты. Мамлекеттин казынасынан алып, мисалы биздин чоңдор тияктан Карыска, бияктан Карыска акча алып келип, биякта кандай? Абировтор, жаңы болсо. Абиров, фамилиясы Абиров. Подрядчик до конца бүтпөй калды. Ал ошол менен кошо эле 1 миллион 900 миңдин ичинде кошо жазылышы керек болчу, эки иш жазалбашы керек болчу. Технадзорлор туура эмес эмени эзептеген деген тыянак болуп атат да бул жерде. Эң бар доонун баары технадзорго коюлабы? Биз бүгүн бар жакта жумуш ордунда жок. Сагынбек Сагыркулович, бул көптөн бери көтөрүп айтылып келатпайбы бул талаптар бар да. Ошол эле БСРди Мегой айыл өкмөт деп жана белек кылып берди деп атпайсыңарбы? Ошол кишилерге тийиштүү деп деген сөз бар экен да, 50 гектар жерчи. Сокол медиа Чүй облусуна караштуу Султан Ибраимов айыл өкмөтүндөгү Кызыл Аскер айылына барды. Себеби бул айылда 2019-жылы суу топтоочу жайды кайра оңдоп түзөө иштери башталган. Бирок азыркы күнгө чейин иш аяктай элек, себеби баягы эле чала чарпып иш алып барган кызматтардын шалакылыгы. Ал арада суу топтоочу жайдын астына төшөлгөн желим материалдар четинен айрылып баштады. Кыскасы курулбай жатып кулап жатат. Морекил өзү тегеретте бүт эле таш менен коюлган. Анан чопо төктүк деди да. Чопонун калыңдыгы канча, кайсы чопо? Если чопо болсо биз билбейбиз да, биз дыйканбыз. 70 миң куб деп атат мунун территориясынчы. Бирок ошо чопо төгүлө турган болсо, ошонун калыңдыгы канча болуш керек? Мисалы территорияга карап 70 миң куб дейт. Аким ошо көчө биринчи 2010-жылы бул проектке киргенде ошол жерден тура эмес түзүлүп калган ушул эме успокоительныйчы. Ошонун айынан бул токтоп турат экен да, ошон үчүн суу кой бербеди. Аким айтат, бул бүтө элек, БСР эч кандай бүтө элек. Кабыл алына элек. Кабыл алына элек. Айыл өкмөтүнө атат ошо. Айыл өкмөт айтат, кабыл алынган, биз дайынбыз суу кой берем. Койт, кааласаңар эртең деле кой беребиз деп атат сондочу. Анан биз кимисине ишенет? Суу тармагын тейлеген жак болбойт деп. Алар болбойт деп атат, успокоительныйга жуулуп кетет деп атат. Эми ушул Кызыл Аскер айылында канча гектар жер айдоо аянтында бүгүнкү күндө иштетилет? Канча гектар жерди тейлеш керек болуп? Айыл өкмөтүнүн айтуу боюнча 850 гектар жерди тейлеш керек да. Бул биринчи ошол туура эмес кылып акчаны мындайча айтканда бул жерде коррупциялык иш болгонбу, акчаны жеп кетишкенби, анан дагы проектке киришкен, анда да желип кеткен. Анан эми биз акимге ошентип айтканда акимге айттык да, ошондо бул БСР кандай болуп бүтөт депчи. Буларды эми кантип жазайсыздар? Алар айтып атат, биз өкмөткө барсак, уже болду, бизге акча бербейт деп атат да. Силер уже 2 жолу эме кылдыңар, биз кантип кайра беребиз депчи. Ошондо проблема бүгүнкү күндөгү жумуштун токтоп атканы могул. Чынбы? Так. 1, 2, 3, 4, 5,5 метр экен да. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 экен да. Же 6 экен да. Бул калыңдыгы 30 сантиметр экен, э? Бул деген биринчи проект менен могул онча эле коюлуп да. Могул көрүнүп турган, эми могул. Экинчи менен кайра кошту. Могул кошулган. Буларга мурдагы айыл өкмөт кайсы айылдан? Кошой айылынан. Азыркы айыл өкмөт кайсы айылдан? Алда Кошой айыл. Азыркы айыл өкмөттүн болгондо канча жыл болду? 1,5 жыл болду. Мурунку айыл өкмөт канча жыл отурду эле? Мурдагы айыл өкмөт толук отурган жок, ал 4 жылдай отуруп анан 4 жылдай кеткен. Бир айылдан экөө. Экөө тең. Анан азыркы айыл өкмөт мурдагы айыл өкмөттүн ишин кабыл алып коет, чынбы? Ошондо бул жерде кызыкчылык кагылыш бар экен деп эсептеге болот экен да. Түшүнүктүү. Бул жерде суунун чыга турган жери, анан кийин өзгөр көргөндө мына айылга карай кете турган жагы. Айылга карай, мына айылга кете турган жагы тетиги бетондон жасалган арык. Мына бияка чоң арык казылып баштаган. Кайра? 50 гектарга. 50 гектарбы, мына ушул жерде дагы мындай жерлер бар. Силердин жанагы 50 же 50 гектарга деген күмөнүңөр ушул жерде экен да ошондо. Ушул жерде, ушуга бизге так беретін жооп талап ошол да, бизге таап жооп керек да бизгечи. Же болбосо даже мындайча айтканда талап гарантия керек да, что ушул жер анткени элге кызмат кылсын да, анткени мамлекет тарабынан акча бөлүнүп атат, мамлекет
муракка эмесин баягы реконструкция жасап аткандан кийин ал элге деп берилиш керек. Бул жерде бир кишинин, эки кишинин кызыкчылыгы болбош керек да. Бул жерде бүтүндөй айыл азыр действительностьта келгенде суу сап турган кез. Азыр суу үчүн көп эме маселелер жаралып атат. Анын үстүнө быйылкы Ысыкта дагы ушундай. Мисалы мына могу БСРибизге кире бериш жери могу жерчи. Кичинекей салынып калганда буягачы. Чоңураак болуш керек болчу эле. Чоңураак болуш керек. А могу жерден канча суу кирет? Анан тиги көпөрөнүн астындагы кичирээк кылып салып койшканда ар жагында 70 миң, ошондо 70 миң куб толтура турган БСРге мынакей ушундай кичинекей сооружение курулган. Өзүңүздөр салыштырып көргүлө. Мындай логикада элечи, баягы биз деген эксперт эмеспиз же башка ушу тармактын ээси эмеспиз, бирок көз менен көргөндө эле бул мындай логически ойлогондо деле өзүңөр ойлогула 70 миң куб толтура турган сууга ушундай кичинекей бир кулактык сооружение орнотуш бул биз акылга сыйбайт го. бул кичирээк болуп калды го десек, проектиге ушундай жазылыптыр, мына ошо боюнча салынды, ошо боюнча эметилди деп деди. Бияктын баары өтүп кеткенде кол коюп беришкен баары тең. Түшүнүктүү. Мынау чабылып талкаланган мурдакы лотоктун калдыктары. Ушундан ылдый жагын карай талкалап, чаап жанагы БСРдин астына төшөшкөн. БСРдин астына кирип бараткандагы лотоктун алдына дагы ушундан төшөшкөн. Анан айылдык тургундар, жаштар келип, эмне кылып атасыңар, баягы бүтүндү эмнеге билдиресиңер деген суроолор койгондон кийин анан токтогон жайы бар. Мындайча айтканда бул эми кандай ой менен муну кылды, бирок менин оюмча бул мунун да бир кызыкчылыгы бар да. Эмнеге дегенде башка жактан анын астына төшөй турган таш тармек таап келгенден көрөкчө жакыныраак буларды талкалап ошонун астына койгон оңбу деген ойлору келсе керек. Мынакей айыл өкмөт Султан Ибраев атындагы айыл өкмөт башчысына келдик. Жанагы жогоруда БСР боюнча суроолор бар болчу. Жумуш ордунда жок. Мынакей саат 2ден 12 мүнөт өттү. Жараттан бери биз келгенибизге 20 мүнөттөн ашыкашты. Телефонда да чалып алганга аракет кылып көрөбүз. Жоопту катчысы болсо аны жумада деле, жумадан кийин дагы бир жакка кетиптир дейт. Анан түшүнүксүз. Баягы жумуш убактысында жумуш ордунда болгону оң эле, же болбосо бир жакка кеткенин айтып деп кеткен дагы бар болчу да. Себеп дегенде жарандар бар, адамдар бар. Чүй райондук мамлекеттик администрациясына келдик. Бул жакка келгенибиздин себебин өзүңүздөр деле билесиздер. Кызыл Аскер айылындагы баягы БСРдин курулушу боюнча, ал жактагы болуп жаткан иштер боюнча акимден сурап көрөлү, эмне дейт, кандай дейт. Саламатсызбы? Уруксат бекен. Темирлан атым. Аш болсун. Таттуу болсун. Аким келди келик. Журналист. Аким деген эме выезд деп коем. Эмеге чыккан за граница. Уруксат бекен. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Темирлан атым. Темирлан. Сокол меди. Ооба, жай эле. Баягы мен сизде болгом. Баягы? Искра боюнча. Көрдүңүз? Мен кирип келсем эле коллегам жөнүндө эле арсанып баштадыңыз го. Эми биздин маселеге конок бериңиз, сөзгө конок бериңиз, Жок, бир мүнөт айтып коеюнбу? Бул маселе силердин маселе боюнча чындыгында мен маалыматым жок экен. Анда мен келелек болчумун, туурабы? Былтыр болгон иш турбайбы? Азыр мен тиги Бардык эмне маселе? жанагы эме боюнча деп айтышты го дейм, жана каналды салган боюнчабы БСР. БСР боюнча. БСР боюнча. Лоток боюнча эмес. Лоток бөлөк тема. Лоток бөлөк тема, ошон үчүн мен чын толук маалыматым жок да, мынакей. Сизди журналисттер аябай жалыктырып тур экен. Жаман тажатты. Анда мени угуп туруңуз. Келиңиз, мени угуп туруңуз. Ассаламу алейкум. Темирлан атым. Темирлан мырза, атайын мен ошо эменин биздин департаменттин айыл чарба департаментинин директору Болот Аскарович Мамбетов. Эми суроо мындай жетекчиге өкүлдүн өзүнө келди, бул жакка келди элек. Ал чет мамлекетке болгондо байланыштуу баягы орун басар деп аты эле айтып атпайбы, орун басарга киргенге туура келди. Анан суроо мындай болуп атат. Ошол Кызыл Аскер айылындагы БСРдин курулушуна канча каражат кеткен, жана дагы ал проектти ким аткарган жана ким заказчик? Маселе ошондо. Бир чалды. Кызыл Аскердин Күйүз турган окуй. Кызыл Аскердин үстүндөгү БСР бул частный кишинин карамагындагы
Карамагындагы бул эмне? Микрофон. Үнүңүз тунуу болот да. Карамагындагы БСР болгон. Мурда. Мурда. Кимди? Бир жыл мурун эми ошол маалдарда частный кишилерге өткөн экен 90-жылдарда. Бир жыл мурун Ибраимов айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүп берген. Бесплатно. Абировтар, жаңы болсом. Абиров, фамилиясы Абиров да. Азыркы жогорку кеңештин депутаты, экс-депутаты койлу, ошолор, Жок, ошол сен. алардын атасы да. Ал депутат тиешеси жок. Ошол семья дегеним го, Эми атасы да. Анан былтыр Ибраимов айыл өкмөтүнүн башчысы областной фондко ал бүтпөгөн БСР да. Незавершенное производство менен берген. Областной проектке проект жазып 1 миллион 900 тегерегинде областной фондтон акча алган. Акча алып, бирок ошол экини дагы до конца иш. Азыркы айыл өкмөт. Азыркы айыл өкмөт. Мурдакы айыл өкмөт канча алды эле? Мурдакы айыл өкмөттөр Бул 2 жол жазалып атпайбы? Биринчиси бүтпөй калып, анан кайра жазууга мурунку айыл өкмөтүнүн алганы тууралуу менин кабарым жок. Мен ал убакта бул жерде иштеши эмесмин да. Мен азыркыны айтып атам да. Анан ошол подрядчик до конца бүтпөй калды. Кайсыл компания? Аны айыл өкмөтү жакшы билет, аны тендерге объявить этип өзү эметкен эме. Анан Кечээ сөзүңүз аралжы. Айыл өкмөткө биз бардык. Ошол жакта 1 сааттан ашык күтүп турдук. Телефондан чалсак албайт, катысы бир жумага кеткен дейт, бир арык кыдырып кетти дейт, бир түнү менен иш кылып жүрдү дейт. Ушундай нерселер айтты, айла жок. Бул жакка келгенге туура келди. Болбосо айыл өкмөттөн эле кетмекпиз бизчи. Анан колубуздан келсе, балким чакырып арай көчү, өш көрөбүз. Волонтерибиз ага. Анан ошол бир анча-мынча жумушу бүтпөй калды. Ал жерде мембрана төшөлгөн, бирок засыпкасы толук бүткөн эмес да. Шлюздарын койгон. Анан эң башкысы ошол жерде успокоитель деп коет, ал жерде мындай уклон менен суу келет да. Ошол жерге келип сууну успокоить этип туруп, анан БСР күчүн жоготуп туруп. Ошонусу специалисттердин айтуусу боюнча туура эмес болуп калган дейт да. Кичирээк жасап койгондо талапка дал келбейт. Кичирээк жасалып калган дейт да. Эми аны биз райондук ооз тараптан азыр ошого куйчу канал жасалып баратат. Бул бюджеттин акчасы менен. Жаңы? Жаңы. Ал жерде жүрүп атат иш. Ошол лотоктор коюлуп бүткөндөн кийин ооздун эмесине ошол успокоительди кошо жасап кетүүсүн биз суранып атабыз да. Анан эми сөзүңүзгө аралжы. Ошо 1 миллион 900 миң айыл өкмөткө берген сатпайсыздарбы? Жок, ал областной фонддон. Областной фонд. Ошо берилген жок. Өнүктүрүү фонддон алынган. Бирок баары бир алып атат да. Маселе ошондо болот. Бирок ошол ичине жазалыш керек болчу да, чынбы? Кошулуш керек болчу да, чынбы? Ошол менен эле бүтүш керек болчу да. Туурабы? Жок, эми ал жерде мен айтып атпайм, ошону. Анан жок, индесеңиз. Ал ошол менен кошо эле 1 миллион 900 миңдин ичине кошо жазылышы керек болчу, 2 иш жазалбашы керек болчу, убакыт өтпөшү керек болчу, мисалы, туурабы? Анан сиздер дагы башка жактан жана азыр суранып, тиге кошуп жасап бергенге деп аракет кылып атабыз. Ооба, силердин аракетиңерге рахмат. Баягы эл ушул жумушту эми калып кетпесин жасап сала албай деп атасыңар. Туура. Бирок андай жумуш болбош керек болчу да. Чынбы? Анча 2 жумуш жазаш болбойт болчу да. Технадзорлор туура эмес эмени эзептеген деген тыянак болуп атат да бул жерде. Анын сметаны башындагы эле. Сметаны ошону асыраак эзептеп коюлган деп эме кылып атат. Ошондо аягында эң бар доонун баары Технадзор коюлабы? Материалдар кымбаттап кеткенге байланыштуу акчасынын көлөмү ушул жумушту аткарганга жетпей калган. Ошол БСР башталгандан бери канча акча бөлүнөт толук жалпы? Ушул акча бөлүндү башка. 1 миллион 900 миң. Андан башка да бөлүнгөн жок. Жок, жок. Менин убагымда да. Мен иштеп аткандан бери. Качадан бери иштеп атасыз? Мен 1,5 жыл болду ушул жакка келген. Бул 2019 эле башталган экен болду. Ошонун тегерегинде былтыр алынган акча, ага чейин ал жерде жумуш жасалган эмес.
ошол БСРди кабыл алдыңыздарбы? Жок. Кабыл алган жоксуңар. Кабыл албадым. Аны кабыл алганга болбойт түшүнбү? Кабыл алына элек азыр. Жумуш бүттү. Айыл өкмөт кабыл алдыбы? Кабыл алды элек аны. Кабыл алган турбайбы? Айтып Эми аны айыл өкмөттөн сурасаңар айтып берет аны. Мен билишимче ал кабыл алына элек. Анан Любой время дайымбыз сууга бергенге. Кабыл алынса, эми ал жерде засыпкасы бүт элек да эми. Кызыгы аким айтып атат, бул ишке жарабайт азыр да, жараксыз деп. Айыл өкмөт айтып атат, биз любой время дайымбыз деп атат да. Бул кимисине биз ишентек болот да. Өткөндө келип кетпедисиздер, Кызыл Аскер айылына эме болуп, собрание болуп. Ошондо аким айтканда бул бүт элек бул иш депчи. Айыл өкмөт айтып атат, биз дайымбыз любой время суу кое берсин депчи. Анан кимисине ишенебиз, биз күтүп атабыз, чыдамсыз. Бул 2019-жылдан бери келатат да, стройка болуп. Эгер ошолдо деп айтыра кое берели, аны эмне сууну кое берели. Жок, ал жерде засыпка болот элек. тагыра кое бергенге болбойт. Өзүңөр билесиңер, кое берсе болобу же болбойбу? Силер эми ал жерде жашап атасыңар. Субат боюнча келип отурасыңар. Жигиттер жакшы билет да. Жок, кечиресиздер. Сиздерден жакшы айыл өкмөт акимдер билишкен. Жок, эми силер Кечиресиз. Саунбек Сабыркулович, мисалга биз билгенде биз макул дегенмен тобокелчиликти ким алат? азыр мындай болчу. Ага жоопкерчиликтүү иш. Канка жанагы. Жоопкерчиликтүү адамдар бар да, ошону кабыл алып анан кийин Хорошо түшүнүктүү. соответствующий Айтамыз. талап. Жүргүлөр азыр бар көргөнелчи, мен чындыгында ошого чамам келбептир, бар. Саунбек ага кечиресиз, бирок мына ушундай биздечи бир түшүнүк калыптанып калды да. Кайсы жетекчиге кирбейли, дайым эле бул иш мага чейин болгон экен, мен талабы билбейт. Жок, сизди айткан жок. Мен негизи ушул жерде ушуга чейин Барып көрөлү, же мен силердин бир келген маселеңерди чечпей же болбосо укпай койдум беле, айтчы. Жок, биздин маселелерди угуп жатасыңар, силер тапшырма берип Жок, жатасыңар. ошондой эмне үчүн айткан жоксуңар. Сарымбек Сабыркулов. Азыр жана БСРди барып көрүп келели. сөздүн токотери мындай да. Сизге баягы доомат аркы берки жок. Эмне десеңиз, бул жерде маселе айыл өкмөттө болуп атат. Биринчиден, мисалы, буга чейинки жигиттердин кабыл алуусун дагы мен өздөрүнөн уктум. Айыл өкмөткө барып бир суроо берип, ушул жөнүм эмне болду десе, бирөөнү да жооп бербейт экен. Булар мындай айтканда эл катары көрбөйт экен сөздүн ачыгычы. Экинчиден, мына биз бүгүн бар жакта жумуш ордунда жок. Жоопту кат жасоосо бир намазда жүрөт дейт, бир түнү менен иштеген дейт, бир сууда жүрөт дейт. Телефон чалсак албайт. Бирок мен аны Ана азыр мына сиз чалсаңыз да албайт деп атасыз. Анан ошо айыл өкмөт өзү элге ачык эле баарын күмөн тала кылбайчы. Мынча болгон, мындай болгон, балага жак мындай болгон деп эле айтып койсо, мына бул убакытта бүтөт. Могу жер туура эмес болуп калыптыр эми. Баягы ар бир жумушта мүчүлүштүк болот, болбой койбойт, иш болгон жерде болот деп койшо бар да. Анан элден да качып эле баарынан качып эле кандай ал? Эми силерди алып келип ушинтип орусча кавычках дегенде ташмындыктабай элечи. Мага келип эле ошондо деле айтсаңар биздин БСР моңдай болду деп. жок, келип эле бул маселе көптөн бери көтөрүлүп жүрбөйбү? Саунбек Сабыркулович, бул көптөн бери көтөрүлүп айтылып келаткан бул талаптар бар да. Келип эле келатабыз. Келип эле кел. Акимдин өзүнө да кайрылган. Ооба. Туурабы, мына азыр могу телевидениянын көзүнчө ошону тастыктап алалычы. Биз ошо бардык, азыр десеңиз биз бардык, тарттык, үстүнө чейин барып, баягы мурдакы эски лотоктордун баарын талкалап, БСРдин апасын алып келгенден чейин баарын тарттык. Анан ал жөнүндө да суроолор көп. Анан бизге азыр эң кызыгы ушул жерге айыл өкмөт келип жооп берип койгону кызык болуп атат да. Анан биз маселени ал жактан кандай курулганын, кандай эмне болгонун, мисалы эми өзүңүз ойлосоңуз, жанагы 70 миң куб чогула турган БСРге кичинекей бир кулактык сооружение орнотулуп туруп, ушунчалык. Өзүңүздөр барганда бир көрсөңүз. Көрүш керек. Ошо, ошондой болуп Анан салынат экен. кечиресиздер. Мен аягына чейин айтып коеюн. Келиңиз, айтыңыз. Анан жанагы проектно-сметный документациясын көрүшүбүз керек да. Ошого жараша салынды го деп мен да ойлоп атам да. Мен деле көргөн жокмун аны. Мына Болотос карыштагы болгондой айтып берди. Берди жашырып же болбосо биз качып антип мынткен эч ким жок. Мен жана айтып атканым ошо. Айыл өкмөткө бир байланыш көрбөйсүзбү? Менен эле жок деле келип айтсаңар, барып көрөт эле, кандай болуп аткан маалыматын берет эле, ачыгын эле.
Ал айыл өкмөт мисалы силер барсаңар ушул күнгө чейин качып кетип атабы же Бул кийинки сурообуз бул Болот Аскаровичке мисалы ошол БСРдин түздөн түз эмесичи предназначение ошол айыл элине ошол сууну биз колдонобузбу же ошол жерде дагы 50 гектар жер бар да билесиңер астындачы. Анан ошонун канча бөлүгү ошол жерге каралат, канчасы айылга каралат, мындай ошол жөнүндө бир мындай маалыматыңыз барбы? Ал жерде 50 гектар частный жер ооба, тозулган. Мындай да. БСР ошол жердеги айдоо аянтка рассчитанный кылып суу кое берилет. Салынат, Анан 50 гектар үчүн эле БСР салынып койбойт да. Муну силер аны жакшы түшүнүп турасыңар, бирок ошону атайын берип атасыңар да. Муну жок, провокация эмес. Мен силерге мындай деп тактык эле бул, тактоо иретинде. Эч кандай деп түшүндүрөйүнчү. Провокация эмес, тактоо ирет. Бул БСР мындай да. анан кийин бөлүштүргөнгө келгенде ал экинчи маселе. Ошол 50 гектардын ээси БСРди эл колдонсун деп элге берип атат. Анан силер өзүңөр мындай туура түшүнсөңүздөр. Бул суроо дагы жөндөн чыккан жок. Неге дегенде ошол эле БСРди десеңиз, ошол эле БСРди Мегой айыл өкмөт деп жана белек кылып берди деп атпайсыңарбы? Ошол кишилерге тийиштүү деп деген сөз бар экен да, 50 гектар жерчи. 50 гектар жер. Ошо БСРдин мурдакы ээлерине тийиштүү депчи. Анан ошондон улам да сөзчү баягы алгандын бергени бар дейт, салынууга ашык дейт. Балким ушундай болуп суунун көбү бул жакка болуп кетсе, ылдый жактагы 600 гектар күйүп кетеби деген суроо болуп атпайбы? Элдин эле күмөнү чынбы? Жонумуз айтты. Бул маселе провокацион эмес, эч кандай. Жөн эле тактоо иретинде эле бизге мына могу камеранын алдында, тарык алдында эле болду. Эч кандай 50 гектарга ошол БСРдин суусу өзүңөр ойлоп көрсөңөр. Жок. 50 гектарды сугарып коюп анан ошол БСРге суу тура берет беле. Ал суточный БСР. Түн ичинде толтурулган суу эртең менен кечке чейинки гана ишти аткарат. Эртеси күнү кайра кечинде суу толтурулат. Ал суточный БСР ал жерде. БДР эмес да. Анан силер жанагындай деп ойлобогула, тиги 50 гектардын ээси Сиз өзүнө Айыл чарба башкармалыктын жетекчиси болом. Чүй району боюнча. Мамбетовдин Болот Аскарович. Айыл өкмөткө байлашканчы бир жол. Баягы шаардан да өтпөй бир жол келип бир жол аяктыкында ала кетели, балким алар ал кишинин айта турган сөздөрү бардыр. Бир тараптуу болуп калбасын дегеним го. Эки тараптуу болгон жакшы. Бүгүн болбосо эртең болсо. Эртең суббота. Ну, понедельник, я могу БСР 2 күндө жазалып кетпесин. Ооба. Туура. Эме кылалы? Мен 3-күнү келе алам. Келеткан жума. Мен ошону айтайын тиги айыл өкмөткөчү, тапшырма берейин. Баланчада ордуңда отур дагы болгон БСР боюнча маалыматыңды даярдап, ошол жерде күтүп тур. Кызыл аскердин жаштары бир сиз кайерден дедиңиз? Сокол медиа. Сокол медиа деген эме менен топ менен барып эме алат, интервью алат деп, анын эч бир мындай эмеси жок. Албайт. Бул биздин берген кызыбыз просто 2019-жылы бул проект болуп акча бөлүнүп мамлекет менен алып, анан дагы алып атта бул мамлекеттин казынасынан экинчи жолу алынып атта. Мисалы мамлекеттин казынасынан алып, мисалы биздин чоңдор тияктан карыска, бияктан карыска акча алып келип атат, биякта кандай бир пайдасыз нерсени кылып атат же 5 жылдан бери мына БСР бүтө элек башка жерлерде этаж үйлөр, садиктер, больницалар бүтүп атат да, биздин айылда БСР 5 жылдан бери бүтө элек. Бул өтө уят нерсе да. Султан Ибраимовдун айыл өкмөтүнө бир БСР бүтпөй атсачы. Чыгарат элек да. Мындай экен. Мынакей, сиз айтып атпайсызбы? Азыр жиштер. Рұқсат. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр мага чейин, буга чейин айтып койсоңор болот эле, чечесе элек деп атпайсызбы? Азыр да кечмес ага. Азыр да кечмес. Эмки жумадан келели. Азыр ушу менен мына балдар болуп. Урматтуу көрүүчүлөр, бул темабызды бул бойдон жаппайбыз. Бул биринчи бөлүк болуп эсептелинет. Биз айыл өкмөттөн интервью алганга өзүнө да барып көрдүк, телефонуна да чалып көрдүк, аягында телефонду өчүп, орун басар да өзү байланыша албай атат. Айыл өкмөт балким эмки жумада табылып калат чыгар. Эмки көрсөтүүбүздө биз сиздерге бул проект боюнча документ
кандай болгон, канча акча бөлүнгөн, кайсынысы каяка кеткен, эмне болгондугун мынакей орун басар менен биргеликте, эл менен биргеликте чогуу ошо жеринен көрөбүз, жеринен сиздерге ачык айрым айтып беребиз. Тийиштүү органдар дагы бул жакка сөзсүз түрдө көңүл бурат деген ойдобуз. Аман болуңуздар.